Кайсыл прокурорго бул иш тапшырылгандыгы жөнүндө дагы эч кимде эч кандай маалымат жок. Ушуну менен эми тойлоп эле баягы баш ооруп жатабы деп дагы ойлодум. Ушунчадан бери жүргөнгө жүрүпсүңөр го эми. Мындан ары жүрөр дегиңиз келип атабы? Жок, андай эмес. Мен сиздерге сөз берем. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тиш салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. А Ыдырыс Исаховдун атына барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Саламатсыздарбы? Биз мынау Жалал Абад облустук прокуратурасына кайрадан келдик. Анткени жанагы Талайбек кызы Милана деп баягы күнү ошол төрөттөн кийинки оорусунан улам келип, мындан 4 күн мурун арыз жазган эле. Азыр эми ошол арыз эмне болду деген суроо менен келип отурабыз. Муну эч ким 4 күндүн ичинде чакырбаптыр, эч ким сурабаптыр, эч ким телефон чалбаптыр. Кайсыл прокурорго бул иш тапшырылгандыгы жөнүндө дагы эч кимде эч кандай маалымат жок. Ошону сурайлы, жүрүңүздөр. Бул эже кечээ күнү жанагы роддомдо иш боюнча эме болду эле. Арыз таштаган эле. Кайсы иш эле? Жана ичинде шланга калып калган боюнча. Кече түштү арыз. Кече эмес, пятница күнү түшкөн. Обедте. Азыр эми биз түшүнбөй атабыз да, ал кайсыл тергөөчүгө берилди, 14 күн деген эмеңиздер бар экен билебиз, бирок кайсыл тергөөчүгө берилди, бул дагы эле сурак болуптур, эч нерсе болуптур да. Жок, азыр мен ошону тактап алып чыгайын десем айтпай коюпсуздарбы? Биз эрте мененден бери 2-3 жолу телефон чалдык да мына жакта кыздаргачы. Канцелярияга. Мен 5-күндөн бери телефон чалам. 5-күнү биз келип таштап кеткенден кийин 5-10 мүнөт күтө турган да, тактап чыга койчу. Азыр сиздерге мынау Талайбек кызы Милана деп баягы күнү арызды биз менен кошо таштап кеткенбиз. Анан кийин андан бери ошол кимдир бирөөгө иш тапшырылды деп, бүгүн тапшырылат, бүгүндөн баштап иш каралат деп мына жерде баягы нөөмөтчү прокурор айткан. Андан кийин биз кимге тапшырылды деп андан эме кылып мынау канцелярияңыздардан сурап аттык. Мындан сурап аттык, силерди 1,5 чакырдыбы деп, десек жок, эч ким чакырбады. Анан прокурор менен жүрдүк дейт. Анан ген прокурор менен, Зулушев менен эми тойлоп эле баягы баш ооруп жатабы деп дагы ойлодум. Чындап алганда. Андай эмес. Биз эми жумушта болобуз да. Билесиз. Жумуш болгондо эми Биздин жумуш сиз жакшы билесиз. Жумуштан сырткары жакка барбайбыз. Мындай да, Милана, мына арызыңар келип түштү. Арызыңар келип түшүп, катталып, бүгүнкү күндө Жалал Абад шаардык прокуратурасына жиберилди мына арыз. Текшерүү жүргүзүлөт. Ол прокурор тарабынан, биз тарабынан бул контролго алынды. Биринчи жолу жазып атпызбын да бизге. Арызың биринчи жолу түшүптүр да, бунун болсо маалыматты аз көтөрдүк. Бул боюнча мурда кайрылганбы бизге, кайрылган эмеспи депчи. Анан азыр эми эмне болот эми ошондо? Эми мыйзам чегинде текшерүү жүргүзүлөт, ответти беребиз. Анан дагы бир жагдай болду. Азыр өзү шланг калып калганы ал факт. Аны дарыгерлер менен сүйлөшсөк, алар өздөрүнүн мойнуна алып атат. Туура калып калды, бизден ката кетти деп атышат. Бирок экинчи жагдай болду. Негизи эле ошол операцияда ошол шлангды жанагы эмне деп коет, ушундай шланг колдонуу, аны ичине калтыруу, то есть адам ичине шланг салуу, ал кеңири колдонулган практика экен. Бирок ушунча операция болот экен, а бизде шланг жетишпей калат экен да. Обеспечение жок да. Ошол обеспечениеге бир баа берилеби мындай? Эмне үчүн баягы операцияга керектүү шланг жок болуп калып, анан колдо жасап, баягы системанын шлангаларын кыркып. Азыр айтып атышат, көбүрөөк баягы тешип атканда көбүрөөк алынып калган, ошодон улам назигирээк илешип калган, тарткандан калып калган деп атат да. Арызда, мына арызда көрсөтүлгөн ар бир довод текшерилет. Жок, арызда көрсөтүлгөн макул. Судеб медициналык экспертиза дайындалат. Экспертизалар дайындайбыз. Баягы тиешелүү врачтардын баардыгын сурайбыз. Мыйзам кетирип ушу сиздин денеңизге ошондой шалакылык менен баягындай келтирсе, экспертиза өзү чыгарып берет, оор жарат берди деп.
Анын ичинде сиз айткан маселе да каралат. Обеспечение. Обеспечение маселе да. Мына арыздын ичинде камтыганбы? Арыздын ичинде камтылган эмес. Майли, ал боюнча мен именно обеспечение боюнча исполнительге алып туруп контролго алам. Ал жагында текшертебиз. Жок, мынакей, бул биринчи иш да, эми экинчи иш менен көрүп атасызбы, багамчы. Мен күндө ушинтип силердин эшигиңердин алдында жүрө албайм менчи. Мага арыз бүгүн түштү да. Зам прокурордун алдында жатат деп бизге канцеляриядан ушинтип жооп беришкен. Анда эмне кандай арыздын ары бери жүрө береби ачыкта? Жок, арыздын ары бери жүрбөйт, карындашым. Биздин дагы жүрөгүбүз бар. Сенин арызыңы уксаң кызым. Сенин арызыңы мынаны окуп атканда эле сен кандай кыйналып аткандыгын биз да ошондой сезебиз. Жүрөгүбүз мененчи. Сезсеңиздер анда тезирээк ишти неме кылып баштаңыздар анда. Мен ушунча 2 ай неме коюла албай, диагноз коюла албай кыйналдым. 2 ай мынакей мындай жоопкерчиликтүү болуп бизге официальный неме берилген эмес да. Сен кайрылсаң берилет да. Жок, биз айтып атпайбы, мен областтык оорукананын директоруна арыз жазганбыз деп. Ал сөгүш жарыяладым деп атат. Сөгүш жарыяланганы бизге официальный келген эмес. Мына 2 ай күттүк бу, андан бери деле 4 ай өтүп атат. Мен 4 айдан бери ушинтип жүрөм, ушинтип жүрөм. Адамдын ден соолугуна зыян келтирип, мыйзам бузуучулук жазса, юридикалык оценка берилет. Өзү негизи мындай болду да, мен баягы күнү ушул жерге келдик, биз түштө келдик. Түштө ушул арызды кабыл алам деген прокурордун ручкасы жукпайт экен. Ал ручкасы жукпаганын ошол биз келгенде билди. Демек ал эртеден кечке ошол түшкө чейин отуруп бир дагы арыз кабыл алган эмес. Арыз жок сиздерде. Сиз мындай алганда кирген адам жок, чыккан адам жок, сарайдай болуп турат. Жумуш жок. Билбейм азыр мен бизге сырттан караган адамга ошондой көрүнүп атат. Анан кийин келгенден кийин дагы мына арыз түшкөндөн кийин дагы ал сизде деп бир айтат, сизде эмес деп бир айтат, билбейм деп бир айтат, мен каяктан билейин деп бир айтат. Арызды мен азыр сиз дагы чыктыңыз дагы, азыр айттыңыз. Арызды мен алып шаарга жиберип, каттап эле сразу силерге чыктым. Туура, бирок азыр сиз айттыңыз, мына шаарга жибердик деп атасыз. Бирок азыр эми арыз алдыңызда турат, анан кийин эми жиберем деп атасыз. Кайра шаарга жибердим деп атасыз. Ыдырыс, мен сага жооп берейин. Азыр мындай болуп калган. Бизде электронный бүт бардыгы дело производства электронный болуп калган да. То есть азыр мен мынаны бүт бул жазган мына арыздын бүт бардыгы мына компьютерге түшүп туруп, катталып, анан кийин мен компьютерден эле жибердим. Бунсуз эле ал уже прокурорго түштү мынача. Азыр текшерүүнү баштады. Бул анын артынан барат, почта мененчи. Мен азыр бүт электрондуу. Макул, жакшы экен. Телефонум мындай, кызым, мен айтайын. Азыр мен шаардык прокуратурага барсам, алар али бизге эч кандай иш келе элек деп отурбайбы киши бул? Жок, шаардын прокуратурасына бул почтага түштү да. Электрондуу почтага түштү. Демек алар карады, азыр кимдир бирөөгө тапшырылдыбы? Азыр тапшырып атышат да ошо. Тапшырып атышат, сен кыжалат болбо. Азыр барсам болобу, тапшырылдыбы, тапшырылбады сурап. Барсаңар болот. Эми мындай кылайлы, бул азыр прокурор алып, отписка кылып, эми ушунчадан бери жүргөнгө жүрүпсүңөр го эми. Мындан ары жүрөр дегиңиз келип атабайбы? Жок, андай эмес. Сөздөн эле айтылбаш керек эле. Сөз эмес да, ушунча жүрүпсүң дагы жүрө бер деген. Мен таңкалып атам. Жөн эле сөздөн бая тынтык издей бербейли. Мен текшерип берем. Биз дагы адамбыз. Сиз деле алдык. Биз дагы боорубуз ооруйт, жүрөгүбүз ооруйт силер үчүн. Макул, бирок азыр мынау сиздер айтып атасыздар. Прокуратурага, шаардык прокуратурага жөнөттүк деп атасыздар. Сиздер азыр электрон почта менен бул кыз айткан гана жагдайларды текшересиздер. Бирок ошол эле учурда түшүнүк катта жазып берилсин. Туура, ошол эле учурда обеспечение деген маселе калып кетип атат да. Кече мага врачтар өздөрү дагы чалышты. Дырыс, врачтардын катасы кетти, ал туура, аны айтыш керек деп. Бирок ошол эле учурда ошол катанын кетишине жол берген обеспечение деген нерсе бар. Бизге эгерде ошол заводской өзүнүн стандарт жана шлангасы келбесе, биз айла жок эмне кылалы, анан көрүнгөн нерсени алып келип тыгабыз. Ал жооп бербей, тартсаң жулунуп кеткен болсо, кайра биз күнөөлүү болуп калып атабыз. Эмне үчүн обеспечение маселесин көтөрбөйсүң деп мен дагы айтып атышат азыр. Ошол жагынан анан сиздерге айттым. Ошол
акча бөлүнүп аткан болсо, операциянын количествосу белгилүү болсо, эмне үчүн обеспечение маселеси чечилбейт ошого окшогон зарыл маселе? Мына арыз Ошого баа берилеби деген. мына арызга кошумча кылып туруп арыз жазып койсун. Себеби врачтар арызды жазган мына жерде 2 лист көстүртөн анан кийин дополнительный полный нерсени жазып берген. Жок, мен камтыган жагын айтып атам. Ал обеспечение деген буга баары Мен ага тиешем жок, мен обеспечение мен тиешем жок. Тергөөчүнүн мээси жетиш керек. Вот ошону айтып атам да. Мээси жеткен тергөөчү тергейби аны иши Кудай билет. Жок, азыр бул эжеке обеспечение менен иши жок да. Ооба, ага мен эч кандай тиешем жок аны. Ооруду, диагнозду таппады, 2 жолу жанагы операция болду, акырындан кийин врач күнөөлүү деп атат да. Туура врач өзүнүн күнөөсүн мойнуна алды. Бирок обеспечение деген жагы ошол камсыздоо, стандарт керектүү нерселер менен, заттар менен мындай алганда. Камсыздоо жагын бул учуктаса түшүнө кирбейт да мындай алгандачы. А бирок ошону прокурордун башы жетеби азыр? Бул чындап эле күнөөлүү ким? Ошол врачпы, врач эмеспи? А врач эмес болсо анда обеспечение. Обеспечениени ошол өз убагында кылбаган кимдир бирөө жооп бериш керек да акыры. Текшерүү толук жүргүзүлөт. Дұрыс, текшерүү толук ар тараптуу жүргүзүлөт. Бирок сиз азыр айтып атасыз, ошол обеспечение жагын бул айтып койсо деп атасыз. Бул башы жетпесе, бул аны менен иши жок болсо мен эми мыйзамда айтып атам да, биз в рамках арыздын рамкасынан чыга албайбыз да. Неге рамкасынан чыга албайсыз? Арыздын арызда көрсөтүлгөн. Ушул кылмыштын, мисалы кылмыш деп эсептей турган болсо, ушул кылмыштын же окуянын келип чыгуу себеби, ошонун жагдайы иликтенеби? Иликтенет. А иликтенген болсо анда обеспечение деген маселе өзүнөн өзү калкып чыгат да. Иликтенет. Арызды ар тараптуу толук объективдүү деген ичине кирип кетет. Мен аны түшүнүп атам. Сиз айткан Ошол учурда сиз азыр роботпуз биз деп атасыз да. Биз роботпуз, бизге эмне арызданса ошонун рамкасынан чыкпайбыз деп атасыз. А ошол учурда ар тараптуу деп атасыз. Кимисине ишенебиз да, кимисин кабыл алабыз да. Чындап ар тарап текшерилет да. Анан кайра рамкадан чыкпайбыз деп атасыз го. Эки ошо сүйлөп аткан сөзүбүз эч бири-бирине дал келбей атат да. Мен мына азыр арыздын негизиндечи түшүнүк кат алынат. Түшүнүк катта ошондо өзү айтып атпайбы, түшүндүрүп бүт баардыгын жазып бересиз. Түшүндүрүп жазып бергенмин. Ошол жерде турат, жакшылап чыгыңыздар. Мен арызымды силер даже толук карап чыккан дагы жоксуңар да аке. Эмнени карап чыгып? Ну, арызды толук окуп деле эч ким окуган жок, азыр прокуратурага Мен жазган. окуган жок. Азыр сиз сурап атпайсызбы? Жаздыңарбы депчи. Ошо Чындап эле история болезньдерди кече көрдүк барыпчы. Барсак ал ачык доступный жерде турат. Көрмөгөн киши мындай алып туруп эле көрүнгөн барагын айырып доступный жерде турат да. Мен билбейм ушу. Биз контролго алабыз, муну контролго алып, мыйзам чегинде карап текшеребиз баардыгын. анда Сер кыжалат болбогу? Жок, мындай да. Кече өзүбүз тергейбиз деп атат. Карындашым, карасаң мындай да. Решение кабыл алгандан кийин обжаловать, областка обжаловать этиш керек да. Ошол жагы каралып, биз азыр карасак, шаар обязательно караш керек болуп коет да. Туура, бирок экинчи жактан ушул жерде арызды кабыл алып атканда прокуроруңуздар айтты, ошол нөмөчү прокурор. Биз азыр алабыз, ушул жерден өзүбүз эле ишти тергеп баштайбыз, эч кимге бербейбиз, эч кимге теппейбиз деп сөз берген да. Демек ал же азыр сиз алдап аткан болуп каласыз, же болбосо аныңыз билимсиз болуп калат да. Ошонун иштөөнүн тартибин билбеген. Мыйзам, арыз кароонун мыйзам тартиби. Демек аныңыз билбеген болуп калбайбы? Мыйзамды ошол Эми ага жооп бере албайм мен. же өзүңүздүн коллегаңызды эми кандай экөөнүн бирөөнүн тандаш керек болот да. Же сиз айткан туура боло турган болсо, анда шаар же район биринчи инстанция деп коет да, билесиз да. Биринчи инстанция обязательно караш керек. Кийин уже экинчи инстанция, если там арызды толук текшербей мындай кыла турган болсо, уже бизде Жанагындай таныш билишпей биз анын үстүнөн текшеребиз. Өзүңүздөр прямо эле тергейсиздер. Андай болбойт, андай. Ошондой болуп эле жүрөт. Ошондой болуп эле биз келип арыз жазганда мындай деп айтканда, бул бүгүнөн баштап тергелет, себеби бул медицина неме областтык төрөт үйүндө болгон иш экен, буну областтык прокурор өзү тергейт деди. Туурабы? Туура уктуңуздар да, туурабы? Ким бул үчүн ким жооп берет мисалы? азыр сиз жөн эле сиздер ат футбол издеп атасыздар, муну көрүп кайчы. Мен мисалы Уралга барып бир футбол болдум, кайра Хирургка барып бир футбол болдум, эми бияка прокуратурага келип тоже футболдун тобу болуп атам да, нары бери тайылчы. Милана. Жок, мен аке, мен мындай, мен сиздерге мынтип катуу сүйлөгөнүм үчүн албетте биринчи очередь кечирим сурайм, мынтип
ушундай тондо сүйлөп аткан үчүнчү. Бирок мен ушунча 4 ай бою жаным кыйналганын ким сезет да ким билет? Дежурный прокурор болуп отурган жакшы турбайбы? Кондиционер бар экен. Жайылмасы. Бирок бир дагы арыз кабыл албаган чатак экен да. Эми бир сөзүм бар да. Милана. Буюрса текшерүүнү жакшы мыйзам чегинде текшерип беребиз. Канча убакыттын ичинде? Сен уну кыжалат болбой. Кыжалат болбой 4 ай убакыт өттү. Айтып түшүндүрүп атам го сиздерге. Сөздү уксаң мен жаман сүйлөй элекмин. Сен бизге ишене бер. Биздин дагы сага окшогон кыздарыбыз бар. Биздин дагы сага окшогон карындаштарыбыз бар, энелерибиз бар. Биз дагы переживать этебиз. Адамбыз биз дагы. Көп айтып атпаймынбы? Арызды окуганда эле ошол окуган арыздын ичинде болду чувствовать этебиз биз дагы. Макулбу сен просто сен бизге ишенип коер, биз дагы Кудайдан коркобуз, Алладан коркобуз биз дагы. Колубуздан келишинче мына сизге рахмат, ушу элге алып чыгып ушундай элдин көйгөйүн жүргөнүңүзгө. Эми 5 кол барабар эмес да, ар ким ар кандай болот. Мен сиздерге сөз берем. Кааласаңар телефонумду берем. Аке сөзүңүздү алдык аке. Канча күндүн ичинде каралып, канча күндүн ичинде мага зарыл Эми кылышат. канча күн Мен айтып түшүндүрүп атам сизге, мынакей балам ыйлап атат, малька берип атам деп түшүндүргөм жана немеде дагычы. Мен просто кайра келгенге убактым жок, шартым да жок. Күндү көрүп атасыз. Эртең балага сып өтүп кетип, дагы жатып калсам эмне болот? Итак жатып чыктым, жөтөлүпчү. Эми мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөт бар да, ошодо. Эми мыйзам сиз айтып атасыз. Жана ар тараптуу каралат дедиңиз, рамкага түшүп иш кылабыз дедиңиз. Эми кайсынысы туура болсо дагы эртерээк ишим чечип бериңиздер сиздердин. Өтө чоң өтүнүч. Мынакей бүгүн эртең күтөм, среда күнү болду уже. Эч кандай иш жүргүзүлгөн эмес, корпуста окура арысын ары бери чайпалып жүргөн. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Прокуратурага биз мына Жалал Абад облустук прокуратурасына кайрадан келдик. Ишти эмне кылдыңар деп сурасак али эч нерсе болбоптур. Арадан 4 күн өттү. 4 күндөн бери эч кандай аракет болгон эмес. Эми прокуратура ушундай иштейт экен. Бирок ушундай иштеген прокуратурага биздин кылган обеспечениябизди мындай камсыздоо жөнүндө айтып берейин. Мына тышы мындай кафелденген, бардык жери жакшынакай. Андан сырткары мынау жакшынакай дизайн менен жакшынакай кылып куруп бергенбиз да эми. 3 кабаттуу, ичинде бардык шарты бар. Мына жердеги дежуркада отурган жеринде дагы кондиционер иштеп турат. Демек бул жер кышта жылуу, жайда салкын. Анан мына парковкаларынан бери бүт каралган. Эшигин алдында чыгып анча-мынча топ ойной турган жерлеринен бери каралган окшойт. Кыскасы бардык шарты бар. Дээрлик бардык шарты бар. Бирок эми биз ушундай эле камсыздоо бизге төрөт үйлөрүндө болуп атабы, ооруканаларында болуп атабы, мектептерге болуп атабы деген суроо. Азыр жанагы операция мына азыр Милана деген кыз эмне үчүн ыйлактап атат? Эмне үчүн ал ооруду, эмне үчүн 2 ай бою оорусунун баягы дартын эмне болгонун аныктай албай 2 ай бою өрмөлөп үйдө жатты. Себеби ага жанагы коюлган труба, жанагы дренаж деп аткан шланга, ал жасалма экен. Ал мындай өзүнүн стандарт дренаж эмес экен, стандарт шланг эмес экен. Стандарт шлангты биз камсыздап таап бере албайт экенбиз. Врачтар айтып атышат, эгерде стандарт болгондо биз билмекпиз, мындай тартсаң артында канча калып кеткени бизге белгилүү болмок дейт. Биз билбейбиз аны дейт. Себеби дейт санитаркага кайсы бир жанагы эмелерге айтабыз, кичинекей персоналдагы адамдарга, алар кыркып туруп жасап беришет. Алар узунураак кылдыбы, кыскараак кылдыбы биз билбейбиз. Тартасын дейт, бир жери илешкен болсо илешип калды дейт. Ал кайчы менен кыркылып жасалган катуу пластик, ал өзү бир жериңди мындай аймаса үзүп кете тургандай эле, мындай кыйып, жанагындай аймап кесип кете турганчалык деңгээлде да. Мен ошодон улам айтар элем. Азыр прокуратура макул, Милананын арызына жооп берет. Бирок ошол Милананы ошондой абалга алып келген бир жагынан врачтын күнөөсү болсо макул болсун дейли, бирок экинчи жагы ошол врач дагы мындай жөн эле тартса эле мындай кылмыш болуп калбай турган бир шарты бар да. Демек ал жанагы заводдон чыккан, өзүнүн заводской дейбизби, фабричный дейбизби, стандарт дейбизби, ошондой шланг болуш керек эле да. Ошол шланг жок. Ошонун айынан ушул окуя болуп отурат. Ошонун айынан бир келин мындай эми жаман айтпай жакшы жок дейт мындай. Кайтыш болуп кете жаздаганга чейин барды да. Бизге
азыр мен ойлойт элем ушул прокуратура ошол обеспечение маселеси, жанагы роддомдорду, ошол операцияга керектүү шаймандарды, ага керектүү дарыларды, ага керектүү ошого окшогон бир жанагы расходный материал деп коет, бир колдон бургута турган, ошого окшогондор менен камсыздап бериши керек деп ойлойм. Ал шланг кымбат турбайт. Болгону ал мындай эле болгону ушунчалык эле бир патрубка. Эркектер түшүнсүн деп айтайын. Мындай эле шланг. Ушунчалык бир мындай ар түрдүү размерде болот дейт. Диаметри мындай бир жоонураак болот экен ушундай. Муну чыпалактан ич керек. Анан тешиктер болот экен ар жеринде. Ошол жерден жанагы организмдеги ашыкча кан, суу, ошого окшогон сырык нерселер сырыгып түшүш керек экен. И все, ал анын жасалуу технологиясы ушул бир шприцчелик дагы эмес. Шприцтин баасы мисалы 5 сом 10 сом боло турган болсо, ал дренаждыкы ашып кетсе эми бир 2 сом 3 сомдур. Эми ошону менен биз камсыздай албай отурабыз да. Бирок мынандайларды салып атабыз мынтип жаркыратып. Соттордун имаратын салып атабыз жаркыратып, прокуратурага имаратты салып атабыз, СМБга имараттарды салып атабыз. Мектепке имарат салбайбыз. Салсак дагы эптемей. Ооруканалардын абалын көрүп атасыңар. 2000 бир жылда 2000 адамды кабыл ала турган кубаттуулукта салынган төрөт үйүндө азыр бир жылда 7000 төрөт кабыл алынат экен. Боло берет силерге деп атабыз да. Макул, жакшы калыңыздар.